Грек-Рим күрөшү боюнча 20 жашка чейинки курама команда Иорданиянын Амман шаарында өтө турган дүйнө чемпионатына катышуу үчүн бүгүн жөнөп кетишет. Буга чейин алар ысык көлдө 2 жума бою окуу машыгуу иш-чараларын өткөрүштү. Биз бүгүн алардын сапарга аттанаар алдындагы жыйынтыктоочу машыгуусуна барып келдик. Assalamu alaikum. Урматтуу күрөш көрөрмандары. Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы 20 жашка чейинки жаштар арасында балбандар Ысык көл областында машыгуу чемпионат мирага машыгуу учурунда турабыз. Азыр бүгүн кечинде учабыз, Кудай буйрса, дүйнөлүк чемпионатта Иорданияда Амман шаарында өтөт. Ошо буйрса составта 9 бала бар атат. Балдар жакшы дайындыкта. Ысык көлдөгү окуп машыгууга өз салмагынын 1-2 номердеги спортчулар катышты. Анда негизинен балбандардын физикалык абалын калыбына келтирүүгө, техникалык мүчүлүштүктөрдү жоюуга жана мыкты өздөштүргөн ыкмаларын андан ары жакшыртууга басым жасалды. УТС деген мындай да, өз негизи бизде чемпионат мира алдында бир эле жол болот да, УТС. Ал УТСке биз көбүнчөсүн жана балдардын кетирген каталарына иштейбиз да. Негизи балдар ар бир өзүнүн жеке машыктыруучусунун көз алдында 1 жыл бою физикалык жактан, функционалдык жактан даяр болуп келишет да. Ошон үчүн алар чемпионатты утат да биздечи. Биз просто ошол физикалык сапаты менен функционалдык сапатын жогото албаш үчүн тонуста кармап алып барганга аракет кылабыз. Основной эле ошол жана катачылыктарга, мисалы чемпионат мирдин алдында биз биздин курама команданын жетекчиси Рыскул Эгеев Азияга барып келди да. Ошо Азияда кетирген катачылыктарды эле кайра үстүнөн иштеп балдаргачы. Ошо менен дүйнө чемпионатына барабыз да. Подводка деп коет главный ошол. Мисалы ал жакта мындай да, 10 бала, например, күчтүү болсо, 10 бала ар түрдүү прием жасайт да. Биз ошон үчүн баарына иштешке туура келип калат да. Бирок негизгиси жанагы ар бир баланын өзүнүн коронный прием деп коет, өзүнүн сактап алчу приемдор, ошолорду раскрывать этип, анан ошонун үстүнөн иштеткенге аракет кылабыз да. Тосконго, защитасы, контратакаларын жасаганга аракет кылабыз. Негизинен бул жаш курактагылар үчүн эл аралык 2 турнир бар. Алар Азия жана дүйнө чемпионаты. Кыргызстандын чемпионатын уткан балбанга ошол 2 турнирдин өзү каалаган бирөөсүн тандаганга мүмкүнчүлүк берилет. Экинчи орунду алган балбан чемпион тандагандан кийинки турнирге барат. Бул ар бир салмакта атаандаштыкка туруштук бере ала турган 2 күчтүү балбанды кармоо үчүн чыгарылган чечим. Ал эми мындай учурда көпчүлүк балбандар дүйнө чемпионатын эмес, Азияны тандап алышат. Биринчи номерлер Азияны тандаган себеби Азияда кичине медаль алыш оңоюраак, анан стипендия алат да. Ошого карашып көбүнчө Азияны тандашат да. Анан мен ойлойм, ушул эмени оңдош үчүн бул биринчи номерлер чемпионат мираны тандаш үчүн чемпионат Киргизияны уткан балдарга стипендия бериш керек депчи. Вот. Ошондо биз дүйнөлүк чемпионатта биз аябай күчтүү деңгээлге барабыз да. Ошон үчүн бул балдарды да туура түшүнсө болот, анткени жашоо шарты ар кандай болот, кээ бир балдар анан Азияда медаль алыш оңоюраак деп, ошон үчүн Азияга барышат. Азияда медаль алышып, анан стипендия алып, ошого караштуу мындай дүйнөлүк чемпионатка 2 номерлер барып калат да. Ошондой эле өткөн жылга караганда команданын курамы дээрлик 50% жаңыланды. Быйыл 23 жашка чейинки курамга 2003-жылы төрөлгөндөр катыша турганын эске ала турган болсок, мурдагыга салыштырмалуу жашыраак балбандардын саны көбүрөөк. 5-6 бала өзгөрдү. Азыр бул командада жашырактары көп. Шумо молодежьто 2005-2004 жылкы балбандар. Учурда Кыргыз Грек-Рим күрөшүнүн келечеги кең деп айтсак болот. Буга чейин өз жаш курагында бир нече рет ири турнирлерде байгелүү орундарга ээ болгон балбандарыбыз бул дүйнө чемпионатына бара жатышат. Мен жаңылышпасам 87 салмагында күрөшөм. Спортко 2014-жылы келгем. Атам түрк болгон спортко. Атам алып келет постоянно. Бул жака 7 классында тапшырып бул жака өткөм. Былтыр чемпионат Кыргызстанга күрөшкөм, кадет 80 кг. Чемпионат Азия күрөшүп, чемпионат Азиядан чемпион болдум. Быйыл мына 87 салмакка күрөшүп, молодежканы уттум, взрослыйдан 2-чи орун болдум. 87 салмактан быйыл мирге кетип жатам. Бу жерде подготовка жакшы болду буюрса. Алтын медаль алабыз деген үмүттөбүз буюрса. Мен Сөркулов Нуристан Мирланович.
2004-жылы Бишкекте туулгам. Азыркы учурда күрөш менен машыгам. 55 килограммда күрөшөм. Мага күрөшкө түрткү болгон атам түрткү болгон. Атам алып келген күрөшкө. Буга чейин ушул 3 жолу чемпионат мирага катышкам. 2021-жылы чемпион мира болгом кадеттер арасында. 2022-жылы коло байге алдым. Иорданиянын Амман шаарында өтүүчү бул дүйнө чемпионатында дүйнө жүзүнөн 30дан ашуун өлкөдөн тандалып келген 300дөй балбан катышат. Атаандаштык бол көрбөгөндөй жогору. Бул дүйнө чемпионатта ар бир салмакта жок дегенде бирден дүйнө чемпиону бар да. Мисалы 55 килограммда эле 2 дүйнө чемпиону бар да, например. Окуучулар арасында 2 дүйнө чемпиону бар. Чемпион Европа свежий, чемпион Азия свежий бар. Бул жерде бүт өзүнүн континентинде уткан балдар бар да. Азия, Европа, континент, Пан Америка деп коет. Ошолорду уткан балдар келет да чемпионат мирге. Арасында саналуу эле 4-5 бала болуп калышы мүмкүн, мындай жаңы өсүп келаткан балдар. Атак основной эле ошол результаты берилген балдар да, бул жөн балдар эмес да. Буга чейин баягы өзүнүн капчыгында жакшы ийгиликтер чогулткан балдар да. Азия жакта иранец бала күчтүү, ал Турцияда, Анталияда күрөштүм. Аны толук Европада Армения менен Грузия жакшы эсим болот. Азыр дүйнө чемпионатында румыниялык балбан бар. Ал менен 2022-жылы күрөшкөнбүз, жеңилип калгам ага. Буюрса дагы жолугабыз ошол жолу. Сбор жакшы өттү, даярдык жакшы болду. Буюрса күрөш гана калды. Бирок ага карабастан бир нече алтын менен Иорданиядан ол жолу кайтабыз деген ишенимде башкырчу. Тренерлер ар бир балага ишенебиз, ошо бараткан. Эми анын арасынан бар 3-4 бала бар, буюрса алтынга деп баратабыз. Биз ар дайым баратканда только алтынга деп барабыз. Кудай буюрса, мен ойлойм, биздин кыргыз жигиттер жакшы күрөш көрсөтөт деп. Азыркы маалда күрөш тенденциясы жакшы өнүгүп өсүп келатат Кыргызстанда. Таланттуу балдар аябай көп. Буюрса келечекте мен ойлойм, Кыргызстан мамлекети бул күрөш жаатынан аябай чоң ийгиликтерди жаратат деген үмүттөбүз. Буюрса өкмөт ушундай колдоп, бизди жакшы условиялар түзүп берсе, мындан дагы жакшы ийгиликтер болот деген үмүттөбүз. Анткени кыргыз балбандарынын негизги артыкчылыгы бар. Бул алардын өжөрлүгү, тырышчаактыгы. Эми биздин балдар чын ачык айтып коюш керек. Биздин балдар тырышчаак, чын айтканда, себеп дегенде биз көп мамлекеттер менен салыштырмалуу биздин балдарга көрсөтүлгөн спонсирование же болбосо башка нерселерди алганда деле биздин балдар өжөр да. Муну Казакстандын белгилүү балбаны Даулет Турлуханов өзү да айтып кеткен. Ошо кыргыз балдары бул ачка жүрүп деле күрөшүп коет деген немеси бар да, өзүнүн сөзү бар да. Бул эми өзү Казакстан балбандарына салыштырып деле айткандыр балкимчи. Ошондой биздин балдар. Көбүндө, например, шарты жакшы эмес, бирок ошо күрөшкөндөрүн көрсөңүз ооруйт да күрөш мененчи. Кошумчалай кетсек, грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты 18 августта башталып, 20 августка чейин уланат. Ал эми ага Кыргызстандын атынан катыша турган балбандарды эсиңиздерге салып өтөлү. 55 кг салмакта Нуристан Сүйөркулов, 60 кг Эмирлан Дүйшүналиев, 63 кг Жантөрө Мырзалиев, 67 Нурмухамед Кошбаев, 72 кг Имур Темирбеков, 77 кг Эрлан Марс уулу, 82 кг Артыкбек Алымбек уулу, 87 Асан Жанышев жана 97 кг салмакта Самаган Ормонов. Балбандарга ийгилик каалайм. Буюрса кыргыздын желегин желбиретип, дүйнөнү дүңгүрөтүп келебиз деген үмүттөбүз. Ошо учурдан пайдаланып кыргыз элибизге тынччылык каалайм. Спортту сүйгүлө, спорт менен машык кыла демекчимин. Спортту колдогула демекмин.